Оразайым Нарматованын атасы УКМКга сурак берип чыкты. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Оразайым Нарматованын атасы УКМКга сурак берди. Бул тууралуу Супер KG порталына эл өкүлүнүн жакыны билдирди. Оразайым Нарматованын атасы УКМКга сурак берип чыкты. Ага диплом тууралуу суроолор берилген. Анткени депутаттын атасы кызынын дипломун окуу жайдан кол коюп алган, деди ал. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин депутаты Оразайым Нарматованы Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Булак Супер KG. Алматыдагы башламандык учурунда өлүкканадан 41 адамдын сөөгү уурдалганы айтылды. Казакстандагы башламандыктан Алматы шаары боюнча 149 адам каза болду. Мындай статистиканы Алматы шаардык полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов брифинг учурунда айтканын казак басылмалары жазышат. Маалым болгондой, каза болгондордун ичинен 11-и укук коргоо кызматкери болсо, калганы жергиликтүү тургундар. Ал 5-январдан 6-январга караган түнү башламандыктын катышуучулары шаардык ички иштер бөлүмүн, Алматы, Жети Суу, Ауезов, Бостандык райондук бөлүмдөрүн жана жергиликтүү милиция кызматынын имаратын куралдуу басып алууга аракет кылышкан эске салды. Ошондой эле бул күндөрү өлүкканага 7 жолу кол салуу болуп, 41 маркумдун сөөгү белгисиз адамдар тарабынан уурдалганын айтты, деп жазылат маалыматта. Коңшу өлкөдөгү массалык башламандыктан жалпы 225 адам көз жумуп, анын 175-и медициналык жайларда жан бергенин казак басылмалары жазып жатышат. Булак Супер KG. Токаев Нурсултан Назарбаевдин энесин кызматтан бошотту. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин энеси Самат Абишти кызматынан алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлады. Маалым болгондой, Казакстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Самат Абиш Токаевдин чечими менен ээлеген кызматынан бошотулду. Булак Медиа Центр KG. Адахан Мадумаров кайрадан башкы прокуратурада сурак берип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн 17-январда кайрадан сурак берүүдө. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактарына таянып билдирди. Маалым болгондой, Мадумаров бүгүн дагы башкы прокуратурада кыргыз-тажик чек арасы боюнча сурак берүүдө. Буга чейин Мадумаров башкы прокуратурага сурак берип, аны кайра чакырарын билдирген. Булак Медиа Центр KG.